Amirul Mu'minin, mu'mindardın başçısı Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu mınday deydi. La yuslihun nasa illa amirun barrun aw fajirun. Adamdardı жақсы же жаман başçılar gana оңдойт деген да. Adamdardı жақсы же жаман падыша оңдойт деген. Анан адамдар сурашкан, о Амирул Му'минин, му'миндардын башчысы, бул жақсы деген адам түшүнүктүү. Бирок бузуку башчы оңдойт дегениңиз кандай болуп калды? Өзү бузуку болсо, өзү зөөкөр болсо, өзү мыкач болсо, бул мыкач, залым, зөөкөр кантип жашоону адамдарды кантип оңдойт мындай башчы деп сурап калды. Десе ал киши айтты, иннал фажира, чындыгында зөөкөр адам, зөөкөр башчы болсо, анын себебинен Аллах Таала жолдорду амандыкка салып берет. Жолдор тынч болот. Жана ал аркылуу душмандар жок болот. Анын себебинен олжолор колго түшөт. Жана чектер турат. Жана анын себебинен ажылыкка баруу жана Аллах Таалага моюн сунуу амандыкта, кооптукта болуп калат. Ал адамга ажалы келгенге чейин дейт. Мындайча айтканда, башчы кандай болбосун, жакшыбы, жаманбы? Ошол аркылуу бирок Аллах Таала адамдардын жашоосуна жашоо берет экен да. Жакшы болуусу адамдардын жалпы карапайым элдин амалына жараша. Башчынын жаман болуусу карапайым элдердин амалына жараша, пейлине жараша. Эгерде биз оңоло турган болсок, Аллах Таала аларды да оңдоп, жакшы адамдарды алып келет экен да. Бир жолу бир устаз өзүнүн окуучусу окууну бүтүп чыгып бара жатканда, эми ал чыгып туруп дүйнөгө мээнет кылыш керек, дүйнөнү өнүктүрүү үчүн, элдердин жашоосун рахатка алып келүү үчүн, бузукулукту жоюу үчүн мээнет кылыш керек. Аны ошол окуучусуну чакырып туруп дүйнөлүк картаны колуна карматат да. Карматып туруп анан айтат, жыртып, майдалап жыртып туруп, ушул дүйнөнү тартипке салгын, бир аз убакыттан кийин келем, ошого чейин дүйнөнү баарын оңдоп койгон дейт. Анан бир аз убакыттан кийин кайра кирип келсе, окуучусу кадимкидей оңдоп койгон да. Анан кантип оңдоп койдуң десе, ошондо айткан экен, ey устаз, агай, бунун аркасында адамдын келбетинин сүрөтү бар экен. Адамдын сүрөтүнү оңдосом, ошо менен аркасында турган дүйнөнүн картасынын сүрөтү деле оңдолуп калды дейт да. Десе ошондо айткан экен, түшүндүңбү бере турган сабагымды деп. Качанда адам оңоло турган болсо, анда бүткүл алам оңолот экен да. Адам бузула турган болсо, бүткүл алам бузулат экен. Анын оңолуусу, бузулуусу ар бир адамдын өзүнөн башталат. Адамдын өзүнөн башталат. Мен оңолсом, менин чөйрөм оңолот. Мен оңолбой туруп, чөйрөм оңолуп кетүү мүмкүн эмес. Ар бир адам өзү оңолсо, анын аялы оңолот, анын бир туугандары оңолот, анын кол астындагылар оңолот, анын балдары, кыздары оңолуп баштайт. Ошол аркылуу ушинтип чөйрө курулуп кете берет экен да.